Бул чоң каналга кечээ 6 жаштагы өспүрүм кокустан түшүп кетип каза болду. Анын сууга кирип чыгып агып жаткандыгын көргөн жакындары кыйкырып элден жардам сураганда, коңшулары биринчи жардамга келген. Жарандар жакшы үмүт менен Ош шаарынын Туран кичи шаарчасынын Ош Араван каналынын жээгине топтолуп, наристе куткарылган. Сразу эле баланы суудан чүмкүп көтөргөндө эле скорыйга чакырганбыз, мен телефонуман чалганбыз. Ана бул жерден анан көчөдө эле кетип аткан бир машинаны токтотуп, жакшы салып, жаныбызда поликлиникага алып келдик. Процедурныйга алып кирип эле врачтар сразу искусственный дыхание кыла баштады, нашатыр жыттатты, неме кылды. Анан скорый келип электрошок менен неме кылышты. Жардам болбоду да, бала узап кете берди, сактай албай калышты да. 6 жаштагы баланы бул кочкул кызыл кийимчен жаш жигит куткаруу үчүн чоң каналдагы агын сууга биринчилерден секирген. Наристе суу үстүнө калкып чыккан эмес, суу астынан аккан. Анын каранын үстү жактагы адамдар кыйкырып айтып турган. Жарандардын көрсөтмөсү менен бул жигит суунун алдына кирип алып чыккан. Наристе үчүн өмүрүн тобокелге салган бейтааныш коңшусу журналисттерге маалымат берүүдөн баш тартты. Бирок аянычтуу окуяда каза болгон бала аман калганда деп иштен сызды. Кийинчерээк 6 жаштагы бала ооруканага жетпей эле каза болгондугу аныкталды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча, көз жумган баланын ата-энеси Орусияга эмгектенүү үчүн кетишкен. Маркум 65 жаштагы тайэнесинин колунда тарбияланып жаткан. Бул арада биздин чыгармачылык топ ак бура суусун бойлой ойноп, сууга чөмүлүп жаткан жаш балдарды кезиктирдик. Биз агып кетпейбиз, жөн чөмүлгөн келебиз. Она жакта чөмүлөбүз. Кимдер менен келесиңер? Достор менен. Күндүгө чөмүлөсүңөрбү? Агып кетпейсиңби? О, кичинекей үкагың бар экен, агып кетпейби? Она жакта чөмүлөт. Сууга чөкпөй ойнойбуз деген умар теңдүү жаш балдар ак бура жээгинде толтура. Аптаптуу күндүн ысыгында көпчүлүк өспүрүмдөр жакындарынын көзөмөлүсүз сууга чөмүлөт. Ал эми айрым ата-энелер балдары менен чогуу жүрүшөт. Өзүм карап турам, мына чоңу кичине суунун чекесине түшөт, мына кичинекей түшпөйт. Бирок өзүбүз домдо жашайбыз. Аябай ысык. Ысыкта келип 2 саат отуруп кетебиз. Ал жакка барабыз, платный экен. Ол жакка пулубуз жок. Ылдый жакка барабыз, ылдый жаган платный экен. Бияка барып ойнобойбуз, келип ойноп кетебиз. Айрым тургундар Ош шаарында өспүрүмдөр барып ойной турган же сууга түшө турган жайлар жоктугун айтат. Болсо да акчага. Бирок бардыгы эле ата-энелер балдарына акы төлөп бассейнге жөнөтүүгө чамасы жок. Аргасыздан бул балдар ак бура жээгин бойлой сууга түшөөрүн Бакыт Молдожанов билдирет. Киринип, ата-энеси иште, өздөрү контроль жок, чөгүп атат, көрүп атасыңар. Балдарыбыз, инилерибиз, жээндерибиз ушул жерге келип чөмүлөт да. Кайсы жакка барат? Онун тиги дельфинге кирсең, бир киришиң бир адамга 200 сом. Бир кирип чыгышың семья менен 1000 сом, 1500 сом. Күнүгө кире албайсың. Эмне кылат? Балдар кечке камалып отурулбайт квартирада. Турабы? Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгынын куткаруу кызматынын өкүлдөрү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Шаардан өткөн каналдар, Уам каналы, Якалик каналы, мына Араван Акбура каналы, Южный каналы анын шаардын так ортосунан өткөн бул Акбура дайрасы болуп эсептелинет. Ошол жерлерде киринбей эле коюшса жакшы болот дейм да. Бул каналдарда бул эки жагы бетондолгон, бул цемент менен тосулуп, агыны тез агымдуу болот да. Кырсык Кашкабактын ортосунда, андыктан аптаптуу күндүн ысыгында ата-энелер балдарын сууга жөнөтүүдө көзөмөлдү унутпаса. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.